Bismillahirrahmanirrahim. Урматтуу мусулман бир туугандарым, сиздердин сүйүүңүздөр жалган. Аллахты сүйөмүн дейсиз, бирок Аллах берген мыйзам менен, закон менен жашабайсыз. Сиздин сүйгөнүңүз жалган. Аллахты сүйөмүн дейсиз, Аллах тыюу салган аракты туура барып ичип жатасызбы? Сиздин сүйгөнүңүз жалган. Бактылуу болсун пендем деп динди берген эле, динде намаз окуш бар, намаз окубай жатасызбы? Сүйгөнүңүз жалган. Пендем ушуну кылса жакшы болот эле, дин менен жашаса жакшы болот эле, динди бергенден кийин ошондо толук жашабай атасыз. Аракет кылбай жатасыз. Арам дегенде ар дайым бошсуз, намаз дегенде ар дайым зайнетсиз. Убактыңыз жок, сүйгөнүңүз жалган. Кино, сериалды 90 мүнөт, футболду 90 мүнөт, кинону 1,5 саат көрө бересиз, бирок Аллахтын берген буйругу намазга 5 мүнөт убакыт бөлө албай жатасызбы? Сиздин сүйгөнүңүз жалган. Аллахты сүйөмүн деп эле коюңуз. Сүйгөнүңүз жалган. Сиз калпчысыз, жалганчысыз. Пайгамбарды сүйөмүн дейсиз. Пайгамбарды сүйөмүн дейсиз, же туулган жылын билбейсиз, же бул жашоодон коштошуп кеткен жылын билбейсизби? Сиздин сүйгөнүңүз жалган. Сиз калпчысыз, жалганчысыз. Пайгамбар байкуш тирүүлүгүндө жада калса өмүрү менен коштошуп жаткан учурда дагы үммөтүм деп өткөн эле. Бирок пайгамбар үчүн эчтеке кылбай туруп, жада калса өмүр баянын билбей туруп, сүйөмүн деш, бул калпчынын иши. Сүйгөнүңүз жалган. Сүйгөн жоксуз сиз пайгамбарды. Мекенди сүйөмүн дейсиз. Мекен үчүн жанымды беремин дейсиз. Ата мекен, ата журт деп. Бирок жолдо бара жатсаңыз бир бананын бочогу, бир бакалашка жаткан болсо, алып керектүү жерге коюп кое албасаңыз, мекенди сүйгөн жоксуз. Мекенди сүйөмүн дебей эле кой. Мекенди сүйгөн жоксуз. Азыр алып керектүү жерге коюш наракта турсун, тескерисинче таштап жатасызбы? Мекенди сүйгөн жоксуз. Мекенди сүйгөн жоксуз. Ата-энемди сүйөмүн дейсиз. Ата-энемди жакшы көрөм, ата-энемди сүйөмүн дейсиз. Сүйгөнүңүз жалган. Ата-энеңиз бир иш айтса азыр кылам деп кылбай жатасыз. Сиз кафе, ресторан курсагыңыз ток жүрөт, ата-энеңиз байкуш айылда жегенге эч нерсеси жок отурат, сиз сүйгөнүңүз жалган. Ата-энеңиздин бир чоң үмүтү бар эле жашоодон. Мисалы ажыга барыш эле. Бирок сиздин минген машинаңыз күчтүү, сейфтерде акчаларыңыз турат, ата-энеңиздин максаты орундалбай жатабы? Сүйгөнүңүз жалган сиздин. Сиздин сүйгөнүңүз жалган. Ата-эне байкуш бирөөдөн карыз алып, жалгыз жылкысын сатып, уюн сатып, сизди шаарга адам болсун деп, мен көрбөгөндү көрсүн, билбегенди билсин, окубаганымды бул дагы балам окусун деп жан каны менен аракет кылып, сизге акча жөнөтсө, ал акчаны кээде насвай үчүн, тамеки үчүн, арак үчүн, кээде туура эмес жүрүп, саяк жүргөн кыздарга кетирип жатасызбы? Ата-энемди сүйөмүн дебей эле кой сен. Сүйгөнүң жалган. Бир жолу алайып караган сүйгөн болбойт дейт ата-энеге. Мээримдүү болбойт дейт. Бир жолу алайып карап жатасызбы? Сүйгөнүңүз жалган сиздин. Калпчысыз сиз, жалганчысыз. Бир туугандарымды сүйөмүн дейсиз. Бир туугандарымды жакшы көрөмүн дейсиз. Сүйгөнүңүз жалган сиздин. Бир туугандарыңызды сүйгөнүңүз жалган. Ага кандай мамиле кыласыз? Карындаш эжелериңизге кандай мамиле кыласыз? Карындашыңыз үйдө сизди келишиңизди күтүп турабы? Сиз өзүңүзгө тартуучу магенитсизби, же алыс сатуучу магенитсизби? Акам каякта экен, ака келиңиз, байке келиңиз, ага келиңиз, тамак жейбиз, тамак бышты, даяр болду, келгениңизден кийин носкиңизди жууп берейинби, кийимиңизди үтүктөп берейинби, кийимиңизди жууп берейинби, эмне кылайын, баарына даярмын деп турабы эже карындашыңыз? Демек сүйүүңүз жалган. Сүйүүңүз жалган. Же кетишиңиз менен кутулдук дейби өзүн. Жумушка кетишиңиз менен кутулдук дейби? Сүйгөнүңүз жалган. Аларга туура мамиле кылбай жатасыз. Акыркы жолу качан белек бердиңиз бир туугандарыңызга?
Мен кымбат арзандыгын айтпайм. 20 сомдук носки, 10 сомдук платочка, дасырамол. Бербей жатасыз. Үйдөн берим таппай көчөдөгү зөкүр кумарын ойлогон жигиттерге кетип жатабы, эже карындашыңыз сүйлөшүп жатабы? Демек сизден ала албаган беримди башкадан изеп жатат. Сизди сүйгөнүңүз жалган, сүйөмүн дебей эле кой сен. Эже карындаштарың, бир туугандарыңды сүйбөйсүң сен. Эже карындаштарыңызды, бир туугандарыңызды сүйгөнүңүз жалган. Ömürlük жолдошумду сүйөмүн дейсин. Ömürlük жолдошумду, жубайымды сүйөмүн дейсин. Үйүңдө аялың чалса, жаныңда бир башка аял отурган болсо, сүйгөнүң жалган. Калпчысың сен. Телефонуңдун каттоосунда жубайыңдан башка кыздардын номери болуп сүйлөшүп жүргөн болсоң, аны сүйгөнүң жалган. Калпчысың. Сүйөм дебей эле кой. Өзүн арнады. Ömürün арнады сен үчүн. Сен кыянат кылып жүрөсүңбү? Сүйөмүн дебей эле кой, сени сүйгөнүң жалган. Балдарымды жакшы көрөмүн дейсин. Балдарымды сүйөмүн дейсин, сүйгөнүң жалган. Балдарым дагы кошуналардын балдарынан кем калбасын деп интернети менен баягы Wi-Fi менен бардыгын кошуп, колуга чоң бир телефонду карматып коюп, эмнени көрүп атат, эмнени ойноп атат, кандай видеолорду карап атат, анысыга карабай, маани бербестен колуга чоң соткаларды карматып койдуңбу, не болсоң ошо бол деп сүйгөнүң жалган сен. Балаңдын тарбиясына бузулушуна себепчи болуп атасың. Урматтуу мусулман бир тууганым, адам баласы акыл менен айырмаланып турат. Берген тарбиясы менен айырмаланып турат. Ит тагын баласын чоңойтуп, сүт берип өстүрүп кое берет. Мал дагы баласын тууп, өстүрүп кое берет. Бирок адам берген тарбиясы менен даражалуу болот. Сен тарбияны туура бербей жатасыңбы? Коомго бир зөөкүр итти тарбиялап кошуп коюп атасыңбы? Bir buzgunçunu uğrunu koşup koyup жатасыңбы? Sen балдарыңды сүйгөн жоксуң. Досторунан кем калбасын деп, уятсыз, аберсиз видеолорду көрсүн деп, чоң телефондорду азыртан карматып койтасыңбы? Сүйгөнүң жалган сенин. Сүйгөнүң жалган. Досторумду жакшы көрөмүн дейсин. Досторумду сүйөмүн дейсин. Сүйгөнүң жалган. Ал мага чалсын, WhatsApp'тан ар дайым жаза турган жерлерден карап турасың, ал жазса мен жазамын деп. Жок, биринчи сен жазышың керек эле. Сен дегеле досторуң үчүн эмне кылдың? Бир нерсе бердиңби? Бир ооруган досуңду барып кабар алдыңбы? Азыр досторуң дал ушул учурда эмне кылып жатат, билесиңби сен? Senin muhtacdığın болгондо эле чаласыңбы? Акча керек болгондо эле досторуңа чаласыңбы? Же андан башка учурда досум, акча керекпи? Берейинби? Айшенем ооруп калыптыр, Айштам ооруп калыптыр, берейинби? Деп бир жолу болсо дагы чалдыңбы? Досторуңду сүйгөн жоксуң сен. Калпчысың сен, жалганчысың. Сен суроо берген учурда ал мага дос болгон жок, кыянат кылып кетти дебе. Мен ага кандай дос болдум де. Sen özün kандай дос болдуң аларга? Суроону өзүңө туура бер. Сенин сүйгөнүң жалган. Досторумду сүйөмүн, жакшы көрөмүн дебей эле кой. Куранды жакшы көрөмүн, сүйөмүн дейсин. Аллахтын сөзү дейсин. Урматтуу мусулман бир тууганым, Куранды сүйөмүн, жакшы көрөмүн, ыйык китеп дейсин. Бирок Kur'an үйүңдө bir текчесинде чаң басып жатабы, сен Kur'анды сүйгөн жоксуң. Аллахты сүйөмүн дейсиң, Аллахты сөзү болгон Kur'анды окушту билбейсиңби? Сен сүйгөн жоксуң. Аллахты да, Kur'анды да. Урматтуу мусулман бир тууганым, бир жетимдин башын сыласаң, чачында канчалык сооп болсо ошончолук, чачында канчалык, башында канчалык чачы болсо ошончолук сооп боласың. Ал эми бүгүн Куран жетим калды.
Kur'an жетим kaldı bugün. 200 bir domda 200 adam yaşasa, anın 2 ösü okuştu biliş mümkün. Aldağı çalapla okuydu. Kur'an'ı suyum deveyle koy sen. Okuştu bilesin mi? Tanıştamağımı tavasın mı? Degele okuştu bilesin mi sen Kur'an'da? Kur'an'ı suyum, suyuyorsun sen. Kalkıcısın. Süygönün жалған. Урматтуу мусулман бир тууганым, Kur'an өлгөн өлүк жерде эле окула турган китеп эмес. Kur'an'ı süygönün жалған. Күн сайын телефонго канча убакыт бөлөсүң? Телевизорго канча убакыт бөлөсүң? Анан келип эле ушу Kur'анга 5 мүнөт, 15 мүнөт убакыт бөлө албай жатасыңбы? Kur'an'ı сүйөм дебей эле кой сен. Süygönün жалған. Калпычысың, жалганчысың. Özümdü sүйөмүн дейсин. Özümdü сыйлаймын, özümdü sүйөмүн дейсин. Süygönүң жалган. Сен өзүңдү сыйлабайсың, өзүңдү сүйбөйсүң. Бул дене урматтуу мусулман бир тууганым, жөнөкөй эле бир идиш. Үйдө аялдар гүл карашат. Бир идиштин ичине гүл салып коюшат. Роза гүлү, кайсы гүл болсо да салышат. Бул дене дагы ошол сыяктуу эле нерсе. İçimizde ruh var. Ruh bu deneni başkarıp durat. Ruh karıbayt, ölbeyt, başka bolbayt. Bul dene karıyt, жок болот. Катуураак тийсе сынат. Ушул дене үчүн жооп беребиз рухубуз менен. Денеге жакшы мамиле кылбай жатасың. Көзүң менен эмнелерди карап жатасың. Колуң менен, колуң эртеп тозокто күйөт. Жаман ишти кылсаң тозокто күйүшүнү билесиң. Билип туруп өзүң күйбөй жатасыңбы? Демек сен өзүңдү өзүң сүйгөнүң жалган. Пайгамбарыбыз бейишке киришиге гарантия берем, эки ээнин ортосун, эки санын ортосун кармаса, арам жолго иштетпесе, бейишке киришиге гарантия берем деген, эки ээнин ортосу тилиң менен бирөөлөрдү гыйбат кылып жатасыңбы? Сен өзүңдү өзүң сүйгөнүң жалган. Эки саныңдын ортосу менен зина арам иштерди кылып жатасыңбы? Сүйгөнүң жалган. Сен калпчысың, жалганчысың, өзүңдү өзүң сүйбөйсүң сен. Анан бирөөнү сүйөсүңбү? Сүйгөнүң жалган. Сен калпчысың. Урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах Таала бизди сүйгөнү чын. Аллах Таала бизди сүйгөнү чын. Денеңди берди. Ушундай жакшы бир кооз, бейиштей болгон өлкөдө төрөлтүрүп койду. Мусулмандардын катарына кошуп койду. Дин исламды түшүндүрүп койду. Бейиш тозок оң сол деп көрсөтүп койду. Куранды түшүрүп койду. Бардык мүмкүнчүлүктү берип койду. Bir сооп иш кылсаң 700-ге чейин соопторду ала бересиң деди. Bir күнөө кылсаң bir эле күнөө жазылат деп атат. Аллах демек бизди сүйөт. Аллахты сүйгөнү чын бизде. Бирок сиздин сүйүүңүз кандай Аллахка? Аллахтын диниге сүйүүңүз кандай? Аллахтын дини үчүн кызмат кылып жатасызбы? Аллах бергенге шүгүр кылып жатасызбы? Же тескерисинче намкөрдүк кылып жатасыңбы? Аллахтын бизди сүйгөнү чын, бирок биздин сүйүүбүз кандай? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын дагы бизди сүйгөнү чын, акыйкат. Сахабалар менен турган учурда мен бир туугандарымды сагындым деди. Сахабалар: "Я Расулулла, биз сени менен жүрсөк, ар дайым чогуу болсок, бирге жатсак, бирге турсак, бирге дават кылсак, биз сенин бир туугандарың эмеспизби?" деди. "Жок, менин бир туугандарым силер эмессиңер. Менин бир туугандарым кийинчерээк келет, сиз менен биз ал." Өлүп атканда дагы үммөтүм деп кеткен пайгамбар кантип бизди сүйбөй койсун? Пайгамбардын сүйүүсү бизге чын. Бизди сагынып ыйлайт эле. Бүгүн пайгамбарды качан сагынып ыйладыңыз сиз? Уятсыз, аберсиз кино, видео бардыгын көрө бересиз. Соц тармактарга кирип алып, пайдасыз нерселерди көрө бересиз. Бирок пайгамбардын хадисин бир молда айтып чыгып калса, көрбөй дагы баягылар чыкты дейсиз. Пайгамбардын бизге болгон сүйүүсү чын,
сиздин пайгамбарга болгон сүйүүңүз кандай? Үммөтүм деген пайгамбар. Мекен дегенде урматтуу мусулман бир тууганым, бир эле топуракты түшүнбөш керек. Бир карыш топурагы да камынат. Айлана чөйрө жаратылыш жада калса үйүңүздөгү уюңуз, торпогуңуз, кой эчкилериңиз дагы мекен эл жердин жаратылыштын берген, Аллахтын берген бизге белектеринен бири мекендин бизге болгон сүйүүсү чын. Үйүңүздөгү уйду караңыз. Байкуш сүтүнү, айранын, каймагын бардыгын берет. Акырында өлөр учурунда өзүнүн денесин, этин берип, бул дүйнө менен кош айтышып кетет. Мекендин бизге болгон сүйүүсү чын, сиздин сүйүүңүз кандай? Ата-эненин дагы бизге болгон сүйүүсү чын. Ата-энем балам дейт, балажаным дейт. Өзүндөгү бардык ден соолукту сиз үчүн чачып салат. Балам дейт, балажаным дейт. Сиз үчүн жашайт ал. Үйлөнгөндөн кийин аялыңыз ар дайым алып кел дейт. Апаңызга барсаңыз ар дайым мунуну алып кет балам, мунуну жейсиң, мунуну алып кет, мунуну алып кет дейт. Ата-эненин бизге болгон сүйүүсү чын. Ата-эненин бизге болгон сүйүүсү чын. Ушул жерде бир акыйкат нерсени айтып коеюн. Бул азыркы мен көрүп жаткан чындык акыйкат нерселер, урматтуу мусулман бир тууган. Сен үйлөнүп аялың менен жашап жаткан учурда бир каттуу ооруга чалдыгып калсаң, аялың дагы бир ай карайт, бир жыл карайт, түзөлбөсөң таштап кетет. Ден соолук биринчи орунда дейт ошон үчүн. Таштап кетет. Бирок эне байкуш инвалидсиңби, көзүң көрбөйбү? Акырга чейин до конца карайт сени. Акырга чейин барат. Эне байкуш. Демек, ата-эненин бизге болгон сүйүүсү чын. Кээде жубайың дагы таштап кетет экен. Чоңойгондон кийин балдарың да өзүңчө болуп кетет. Ата-энеңдин сага болгон сүйүүсү чын, сенин сүйүүң кандай ата-энеге? Бир туугандарыңдын сага болгон сүйүүсү чын. Бир туугандарыңдын сага болгон сүйүүсү чын. Бир туугандарың сени жакшы көрөт. Жөнөкөй мисал, бир милицияга түшүп калсаң, досторуң жардам бербейт. Тааныш билиштеп жүргөн акелериң, агаларың жардам бербейт. Ошол эле байкуш бир туугандарың акча салат, милициядан сени ошолор чыгарат. Демек, алардын сүйүүсү сага чын. Бир туугандардын сага болгон сүйүүсү чын, сенин сүйүүң кандай? Өмүрлүк жолдошуңдун сага болгон сүйүүсү чын. Сени ал сүйөт, сага өзүн арнады, күтүп алат. Сен жокто ар дайым сенин байлыгыңды, өзүнүн намысын сактап отурабы, сага болгон сүйүүсү чын, бирок сенин сүйүүң кандай ага? Кафеме кафе жүрөсүң, курсагың ток, өзүң шок болуп, сенин сүйүүң кандай ага? Ал сени сүйөт. Сенин сүйүүң кандай өмүрлүк жолдошуңа? Балдарың, жаныңдан болгон, каныңдан болгон балдарың сени сүйөт. Сени күтөт. Сени дейт, ата дейт, ата жаным дейт. Балдарыңдын сага болгон сүйүүсү чын, бирок сенин сүйүүң кандай балдарыңа? Балдарың сени жакшы көрөт, сүйөт. Атаке дейт, ата жаным дейт. Сен түзмө-түз болгон рекламасын балаң үчүн. Балаң сенден көрүп үлгү алат. Сен эмнени кылсаң ошол кылат. Балдарың сени сүйөт, сенин сүйүүң кандай аларга бүгүн? Досторуңдун дагы сага болгон сүйүүсү чын. Жок дегенде өлгөн күнүңдө табутуңду ооруп калсаң больницаңа, кырсыкка учурап калсаң жаныңа келип жатабы? Алардын сага болгон сүйүүсү чын, сенин сүйүүң кандай аларга? Алар сени жакшы көрөт, алар досторуң. Дос болуш үчүн бир партада отуруш керек эмес. Дос болуш үчүн, палчан болуш үчүн бир армияда кызмат кылыш шарт эмес. Дос болуш үчүн максат бир болуш керек. Акыреттеги бейиш болуш керек. Алардын бардыгы достор. Досторуңдун сага болгон сүйүүсү чын, сенин сүйүүң кандай, урматтуу мусулман бир тууган досторуң үчүн? Курандын бизге болгон сүйүүсү чын. Акыретте кыяматта бардыгы кыйналып турган учурда, мынау пенде мени оку деди. Түнү күнү кыйналып,
көзүн ачып мени окуган эле. Мен шафаат кылам деп келе турган Куран бизге болгон сүйүүбүз чын. Биздин Куранга болгон сүйүүбүз кандай, урматтуу мусулман бирдоган? Биздин Куранга болгон сүйүүбүз кандай? Бул жашоо, урматтуу мусулман бирдоганым, өтө кыска. Мусулман кейде билбей урурлук кылып коюшу мүмкүн. Бирөөгө зулумдук кылып коюшу мүмкүн, бирок калп айтпайт. Жалганчы болбо сен. Бирөөнү сүйөмүн дештен мурда дагы. Анан никеге чейин бирөө сени сүйөмүн деп атабы? Бул кыздарга дагы тиешелүү маселе. Никеге чейин бирөө сени сүйөмүн деп атабы? Ал калпчы, жалганчы ал. 100% калпчы ал. Ал сени жөн эле алдап кетет. Сүйөмүн деген адам ата-энесин ортого коюп никеге алат. Нике бул жоопкерчилик. Нике бул улуу нерсе. Сабырдуулук талап кылган нерсе. Ага чейин бирөө сени келип сүйөмүн деп атабы? Шайтандын оюнуга ойногон бирөө келип сага сүйөмүн деп атат. Ага алданба. Анын сүйүүсү жалган. Урматтуу мусулман биртугандарым, калп айтпаш керек. Калпчы болбош керек. Мен колумдан келген бардык иш-аракеттеримди колдонуп, жумушумду таштап, китептерден окуп, даярданып, өзүм билген нерселерди, өзүм кирген эшикке кирсин булар дагы. Өзүм үмүт кылган бейишке дагы булар дагы кирсин. Өзүмө каалаган жакшылыкты сиздерге дагы каалап айтып жатамынбы? Демек, менин сиздерге болгон сүйүүм чын. Менин сиздерге болгон сүйүүм чын. Сен талап кылбастан, өзүмө каалаган жакшылыкты сиздерге каалап жатамынбы? Демек, менин сиздерге, мекендештериме, мусулман биртугандарыма болгон сүйүүм чын. Бирок сиздердин сүйүүңүздөр мага кандай? Топус кыйшык экен, илими жок экен, адамы жок экен, тынбай сүйлөй берет экен, неграмотный экен, кийимини карап таза эмес экен деп жазсаңыздар, сиздердин мага болгон сүйүүңүздөр калп. Сиздер жалганчысыздар, калпчысыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.